жашоо бар, жашаш керек деп. Бирок кантип жашайсың? Аябай кымбаттап кетти. Жогорку кеңеште бүгүн министрлер кабинетинин күнү. Алдын ала пландалгандай өкмөт экология, кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы баалардын өсүшү, тигүү тармагындагы абал боюнча депутаттарга маалымат берүүгө даярданып келишти. 3 маселе боюнча карайбыз. Ыш маселеси, коомдук тамактануу жайлардын бааларынын өсүшү жана тигүү тармагын колдоо чаралары жөнүндө. Олтурумга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев баштаган аткаруу бийлигинин бардык мүчөлөрү катышып, Амангелдиев кыскача баяндама жасаган соң талкуу суроо жооп форматында уланды. Негизинен эң олуттуу маселелердин бири бул 3 маселе болуп жатат. Бул ыш маселеси, андан тышкары ошол абадагы шамал менен учурган чаңдын да маселеси болуп атат. Андан тышкары ошо автомобилдер менен Кара Балташ шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлери чарчы метри $900 бааланып, ал эми жеке ишкерлер турак жайларды $600 сатып жатышат. Бул маселеге токтолгон депутат Нурланбек Азыгалиев миг пайда табуу үчүн эмес, социалдык жактан жардамга муктаж жарандарды үйлү кылуу үчүн түзүлгөнүн белгиледи. Куруп жаткан үйлөрдөгү 1 чарчы метрдин канча долларга куруп атасыңар? Бишкек шаары боюнча 59.140 сом, региондор 64.800 сом. Канчадан сатып атасыздар? 900-дөн $1,400 чейин. В Карабалте продают за 650, за $700 частники строят. При том, что они участок покупают. Можно я? Вам же участок предоставляется. это без отделки. Согласен, отделка. Отделка стоит максимум $50-100 квадратный метр. Урматтуу кесиптештер, мен ойлойм, жакынкы арада биз ошол ГИКке бир комиссия бар экен биздин арабызда, ошолор менен бирге барып туруп бир карашыбыз керек болот. Кыргызстанда соңку 3-4 жылдан бери кыймылсыз мүлктүн жана батирлердин ижара акысы токтоосуз өсүп жатат. Борбор калады эле былтыр 1 жылда баалар 30%га чейин өскөнү байкалган. Бул маселени чечүүгө өкмөттүн күчү жетеби? Бишкекте бааларды карап көргүлөчү. 104-серия, 105-серия, $100,000 дейт. Стамбулда андай баалар жок. Испанияда практически андай баалар жок. Москвага теңелип калды. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Мына монополия айтыңызчы, аренданы контролировать этсе болот да. Байкуш студенттер внутренняя миграция менен Бишкекте в основном учатся. Хотя бы арендага күчүңөр жетеби же беззубый органзыңарбы? Өлкөдө тигүү тармагында 2025 жылдын жарым жылдыгында кризистик абалга кептелди. Эмне себептен министрлер кабинети өз убагында буга чара көрө алган жок. Учурда мамлекеттик өндүрүүчүлөр тышкы рыноктордо позициясын жоготууда. Как вы могли, кабинет министров, допустить такое в 21 веке? Ушундай отрасли, где столько кыргызстанцев кормятся на этой отрасли, да? Как вы допустили, что в кризисе оказалось, да? Чистую проигрываем узбекской стороне. Как мы, играя на своем поле, отдаем самый большой рынок Россияныч? Ошону мне мы жакшы чара көргөн жоксуңар, да? Бишкек жана Ош шаарларында бир катар турак жайлар эл жашап жатканына карабай эксплуатацияга берилбей келет. Депутат Акылбек Түмөнбаев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги компаниялар менен ичара сүйлөшүп, мамлекетке салык төлөбөй жатат деген күмөндүү пикирин айтты. Мына 2-3 жыл, 4 жылдан бери тургандар бар. Элдер жашап атат. Вот эксплуатация кылгандан кийин алар ошол салык төлөш керек, билесиздер. Ошол салыгын төлөбөй, ошолорду созуп, ошол сиздер мин курулуштун кызматкерлери, сиздер кызыктар болуп, алардын менен келишим түзүп алып, бүгүнкү күнү вот эксплуатация кылбай атасыңар да. Эмне үчүн?
Бишкектин Ош базарынын айланасындагы окуя жана соодагерлердин жагдайы парламент трибунасында көтөрүлдү. Жаңы базардан бардык сатуучуларга орундуктар каралганбы деген маселени депутат Кубанычбек Кангантиев койду. Ал президенттин иш башкармалыгы берген маалымат менен мэрияныкы эки башка чыгып жатканын айтып, бул багытта комиссия түзүү сунушун берди. Вчера во время выезда руководитель Каныбек Тургумбекович на Ошском базаре дал информацию, что 916 торговцев будут перевезены и получат свое место. Так это? Да, так. На сегодняшний день, со слов замакима Ленинского района, на Ошском базаре 8,5 тысяч торговых мест находится. До сегодняшнего дня не в курсе были, что там 8,5 тысяч. Если честно, у меня нет такой информации. Да. Тогда у меня к вам предложение, просьба, межветкомиссию создайте, пожалуйста. Согласен, чтобы туда, вошли все органы, кто может представить информацию, чтобы люди знали, куда им идти и задавать вопросы. В какие сроки и по какому принципу, самое главное, будет распределяться предоставление мест со старого места на новое, потому что у всех вызывает это вопрос. Парламент депутаттары бул жолу министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дароо кое беришкен жок. Анткени трибунадан коомдогу актуалдуу көйгөйлөр эл өкүлдөрүнө кайрылган элдин арыз муңдары арбын айтылды. Жыйынтыгында министрлер кабинетине жогорку кеңеш тарабынан бир катар сунуштар жана тапшырмалар берилди. Өлкөдө альтернативдүү кызмат өтөө үчүн төлөмдөр жогорулайт. Бул багыттагы мыйзам долбоору финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыктуу өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда каралды. Коргоо министринин биринчи орун басары билдиргендей, баалардын жогорулатуу инфляциянын деңгээлине жана айлык акылардын көтөрүлүшүнө байланыштуу. Инфляцияны эске алуу менен жана статистика комитети тарабынан берилген расмий маалыматтарга таянуу менен эсептик көрсөткүчтөрдү көбөйтүү боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Жаңы документке ылайык аскерге барбаган 22-40 жаштагы жарандар бир айлык аскердик кызмат өтөө үчүн 75 000 сом төлөшү керек болот. Азыр бул сумма 50 000 сомду түзөт. 30 жашка чейинки запастагы аскерге милдеттүүлөр мобилизациялык резерв боюнча офицерликке даярлыктан өтүүнү каалагандар 90 000 сом төлөйт. Азыр 70 000 сом. Үй бүлөлүк жагдайга байланыштуу альтернативдик кызмат өтөй тургандарга 25 000 сом жогоруласа, азыр 18 000 сом. Ден соолугуна байланыштуу армияга бара албагандар 40 000 сом. Дини ишенимине байланыштуу альтернативдик кызмат өтөй тургандарга 50 000 сом. Азыр бул 25 000 сомду түзөт. 30%, 40%га чейин көтөрүп атпыздар да. 30%-ын тегерегинде. 30%-ын тегерегинде. Мына карасаңыздар, мына бүгүнкү күндө өзүңүз деле көрүп атасыздар да, көп элдер кыйналып атат. Туурабы? Төлөй албай. Чтобы өзүңөр каалагандай аны чалкалап көтөрбөстөн, ушу парламентке алып келип, ошону карап чыгып, депутаттарым карап чыгып, анан кандайдыр бир орто эсепке келгенге. Кандай дейсиз? Аны эске алып, жок, каршы эмессиздерби, эгерде ушундай сунуш берсек? эске алып бир сыра карап чыгалы бизде. Маалыматка караганда, өлкөдө альтернативдүү кызмат 1993-жылы киргизилген. Ал аскердик кызматтын ордуна жарандардын диний ишенимине, саламаттыгына, үй бүлөлүк абалына же коомдук пайдалуу иштерди аткаруу каалоосуна жараша берилет. Эл өкүлү Илимбек Кубанычбеков бааларды көтөрүү жарандар арасында социалдык теңсиздикке алып келиши мүмкүн деген кооптонуусун айтты. Чын айтканда, бул мыйзам долбоор элүүсүнүн арасында социалдык теңсиздикке алып келет да. Себеп дегенде ошо акча алуулар альтернативдик кызматты калышып, акчасы жоктор ошол муктаждыктан улам аскердик кызматка барганга туш болушат. Коргоо министрлиги билдиргендей, 2024-жылы альтернативдүү кызмат өтөөдөн 714 миллион сом чогулса, 2025-жылы бул сумма 750 миллион сомдон ашкан. Мыйзам долбоорун кароо учурунда депутаттар аскердик бөлүктөрдө орун алган тартипсиздиктерди, адам өмүрү кыйылган жагдайларды болтурбоо шарттарын белгилешти. Ошо аскер кызматын өтөгөн ошол балдардын арасында ошо Кыргызстанда эле болгон нерсе. Аябай мындай кордук менен мамиле кылган видео чыкканда, ошол жактарын кантип жоготосуздар. Негизинен ошо биздин аскерге баргандар бүт эле колдо жок балдар барат, же патриот балдар барат. Ошо эки эле категориядагы адамдар барат да.
же жанагы төлөм төлөй албай калат, же болбосо патриот балдар барат. Ошондуктан көбүнчөсү эми баягы карапайым үй бүлөнүн балдары барганга байланыштуу алар 1 жыл өмүрүн жоготуп атат дегенде ошол жакта убактысын коротушат. Ошого кесипке ээ болуу жактарында карасаңыздар. Комитет мүчөлөрү Коргоо министрлиги кошумча кирешилерди көтөрүү менен ички техникалык базасын жана кызматкерлердин шарттарын жакшыртууга багытташы керектигин айтышты. Депутат Улан Примов аймактарда аскер комиссариаттарында иштеген кызматчылардын маянасын көтөрүүнү сунуштады. Мен сунушум ушул аталган акча каражаттан кошумча түшкөн. Ушул биздин райондук военный комиссариатта иштеген жөнөкөй жарандарыбыздын ошол айлык акысына жумшалуусуна максималдуу түрдө басым жасашса, экинчиси расчетный показательдер мисалы 700дөн 900гө, мындайча айтканда ортодо 200, 300, 400гө жөн эле көбөйтүп коюп таштады. Аны эмне негизинде көбөйттүңүздөр? Жогорулатылган бааларды жарандар көтөрө алабы? Бул депутаттарды ойлондурган негизги маселе болду. Соңунда бир топ сунуш пикирлерди эске алуу менен аталган мыйзам долбоорун тармактык комитет биринчи окууда колдоду.